азыркы күндө аябай чоңдоо максаттарды коюп алгандар көп. Бирок карасаң эч бир кереги жок максаттар. Чыныгы максат ыймандуулуу, анан Алланын рахматына, ырайымына жетүү. Башка максат ал мындай айтканда бардык нерсе бул дүйнөнүн гана каражаттары. Бул дүйнөнүн гана каражаты. Ийгиликке жетип, канча ийгиликке жете турган болсоң дагы, акыр түйү субханалла ал ийгиликте сенден ашып кеткени болот. Бекенден кыргыз айтпаштыр да, өзүңдү шер ойлосоң, бирөөнү ер ойла дейт. Карасаң нерсе, демек бул дүйнөдө бирөөдөн ашып кереги жок. Болгон нерсе өзүңдү тарбияла, өзүңдүн жашооңду кара, жакшынакай эне бол, машалла. Мына ушу сенин вазипаң. Башка мен билбейм. Менен сурай беришет, тиякта Индира Ганди болбоду беле, аны Маргарет Тэтчер болбоду беле, анан кийин дагы бирдемке болбоду беле, ушундай болсок болбойбу. Курманжан Датка деген кино чыгарышты, Ошо кинону карасаңар, Курманжан Датканын боз үйдөн чыкпаганын көрөсүңөр. Дагы бир жерде баягы мындай айтканда, эркекке күчтен берген нерсе сөзүн айткан экен. Карагандай нерсе. Ушундай акылмандуулук аял кишиге отуруп келет. Үйдө отуруп келет. Эркекке болсо кыймылдап жүрүп келет. Мен эркектер айтам, үйдө эчтеке жок болсо аялың менен отура бербей, сыртка чыгып барып туруп таш тээп кел деп айтам да. Жөн эле эчтеке кылбай жууш жок болсо таш тээп келиш керек. Мына эркек киши субханалла эмнекен сыртта жүрүп тарбияланат экен. Аял киши отуруп тарбияланат. Демек өзүңөрдүн кадырыңарды жогото албагыла, бийик максаттарды коюп, эң чоң максат бөлөк.